Франциянын Кыргызстандагы элчиси Николя Фай Ош мамлекеттик университетинде болуп, окуу жайдын ректору Кудайберди Кожобеков баштаган жамаат менен жолукту. Жолугушууда ректор университеттин ишмердүүлүгү тууралуу маалымат берип, Франция элчилиги жана француз университеттери менен кызматташуу тууралуу сөз кылды. Тараптар Франциядагы жогорку окуу жайлар менен кызматташуу алакаларын бекемдөө, билим берүү программаларын ишке ашыруу, илим изилдөө, окутуучулардын, студенттердин академиялык мобилдүүлүгүн арттыруу, PhD докторантура ачуу, тилди жеңил усул менен үйрөтүү багытында борборлорду ишке киргизүү, туризм адистигинин студенттери үчүн да француз тилин киргизүү сунуштарын талкуулашты. Когда студент изучает французский язык в ОШ, то он может быть уверен, что он найдет университет во Франции, который его заберет. И он может получить хорошее образование, а еще он может получить стипендии от посольства Франции. Вот. Поэтому я здесь, чтобы объяснить этого. Изучайте французский язык, потому что тогда будут очень хорошие возможности. Жыйындан соң элчи окуу жайдагы француз тилин окуткан окутуучулар жана француз тилин үйрөнүп жаткан студенттер менен баарлашты. Студенттер менен жолугуп, мүмкүнчүлүктөр жөнүндө айтып берип жатат. Себеби ар кандай стипендиясы бар программалар бар экен Франциянын университеттеринин. Ошолор жөнүндө маалыматты кеңири жайылтуу максатында да ушул жолу ушуну уюштурдук студенттер менен. Мен ойлойм, мындан кийин дагы Франция мамлекетинин ар кайсы университеттери менен биз жакшы кызматташууну түптөп алабыз. Ош мамлекеттик университети Франциянын Пуатье университети менен 2023 жылдын февраль айында кызматташуу келишимине кол койгон. Учурда Ошмуда эксперименталдык тайпалар француз тилин үйрөнүп жатышат. Студенттер 2 жыл ичинде француз тилин B2 деңгээлинде үйрөнүп, андан кийин Франциянын стипендиялык программаларына катышууга мүмкүнчүлүк алышат. Хороший уровень французского языка, где-то приблизительно уровень B2.